Жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу 36 шайлоо округунан 282 талапкер ат салышууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, талапкер болууга адегенде 381 жаран арыз берип, алардын 330 катталган. Кийинчерээк 47си өз арызы менен, экөө БШКнын чечими менен талапкерликтен чыгарылган. Ошондой эле 21 партиянын тизмесинде 1004 талапкер депутаттык мандат үчүн күрөшүүдө. Кыргызстандагы жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык бул ирет 90 депутатка мандат берилет. Партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланат. Бүгүн 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоочулар 2 бюллетенге добуш берет. Биринде партияга жана ошол партияда өзү колдогон талапкердин катар номерун белгилейт. Экинчи бюллетенде бир мандаттуу округдан катышып жаткан талапкерге добуш берет. Бюллетенде баарына каршы деген графада болот. Былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы элдин нааразычылыгынан кийин жокко чыгып, өлкөдө бийлик алмашкан. 6-чакырылыштын депутаттары ыйгарым укуктарын 1 жылга узарткан.